Атанын сагынычы жана мээримсиз кыз. Аңгеме. Эшикте караңгы булут каптап турду. Ошого карабастан жапарак сакал күндөгүдөн эрте турду. Анан калса бүгүн анын туулган күнү эле. Мынтип 70 жашка чыгып отурат. Туулган күнү экендигинен уламбы негедир көңүлү кушубак. Саркы тамагын ичип сапарга даярдана баштады. Поезден кечип калбайын деп күрөнүп кечинде атайы даярдап койгон белектер салынган сумкелерин көтөрүп, карыя киши өзүн жаш, бактылуу сезип ал тургай көзгүдөн өзүн карап, көзүн кысып да койду. Анан эшикти жаап сыртка чыкты. Темир жол вокзалына шашылып жөнөдү. Поездин келишине дагы бир топ убакыт бар болчу. Ошондуктан жапар карыя поездин келишин күтүп, чыгыш тарапка улам-улам моюн созуп карап коюп атты. Айлана бир укмуш, дарактар арасынан чымчыктар сайрап, аны уккан жапар карыянын көңүлү көтөрүлүп, маанайы кушубак тартат. Чиркин десеңчи. Карыя бул күндү чыдамсыздык менен күткөн эле. 70 жылдык мааракесинин урматына кызы Кулпунайга барууну көптөн бери мерчемдеп, ошол күндү күтүп жүргөн. Кызы кошуна мамлекетте жашачу. Аларга баратканын айтпай, бардыгын капыстан сүйүнтөйүн деп ойлогон. Кызы, күйөө баласы, небереси аксакалдын келишин деле түк билишпейт. Баса ойлоп көрсө, ушу кезге чейин кызынын үйүнө бир гана жолу барыптыр. Анын жашаган дарегин туура таба аламбы деп тынчсызданып да жүрдү. Мейли эми, эгер таппасам адамдардан сураштырам да, деп өз көңүлүн өзү жайгарган. Мына поездде баратып, ошол оюн дагы бир жолу бышыктап, терезеден ары көрүнгөн талааларды узата карап баратты. Поездин дөңгөлөктөрүнүн шакылдагы жапар аксакалдын ой кыялын тега чаңкы болуп өткөн окуяларга жетеледи. Жаш кезинде ал жашаган үй бүлө жер иштетип дыйканчылык менен алек болушчу. Жашаган үйлөрү да эски эле. Ашып ташкан байлык мүлкү деле жок болгондуктан анын ата-энеси уулуна мурас катары жарытарлык деле эч нерсе калтырышкан эмес. Бирок жапар талыкпай эмгектенип, өжөрлөнө иштеп тапкан акчасына эски бир трактор сатып алат. Анысы менен жер айдап дыйканчылык кылды. Арадан айлар, жылдар зымырап, тапкан акчасынын берекеси болуп, Жаркынай аттуу кызга көзү түшүп, аны сүйүп, күйүп дегендей эми жашчылыкта. Акыры ошого үйлөнгөн. Жаш жубайлар бир топ жылдар чогуу жашап, бирок балалуу болушпады. Көптөгөн доктурларга кайрылып, кыскасы экөө балалуу боло албай тургандыктарын түшүнүштү. Кол кошуруп отуруп калбай, тияк бияктан жакшылап сураштырып, бала багып алууну чечишти. Анында чогулчу документтөрү ар кайсы жерлерге барып, кол койдурчу машакаттары көп болот экен. Ошентип чуркап жүргөн күндөрдүн биринде бала асырап алуу боюнча документтерди чогултуп жүргөндө жапар жубайынын кош бойлуу экенин билип таң калып отурбайбы? Мына тамаша. Жубайынын боюнда бар экенин уккан күндөн тарта ал болочоктогу ымыркайдын аман эсен туулуп, атүгүл ден соолугунун чың болушуна кам көрүп, алдын ала эле бүт шарттарды түзүүнүн аргасын кылуу үчүн жан аракетке түшүп чуркады. Акыры убакыт сааты келип, аялы көз жарып, көптөн күткөн кызы да ыңаалап жарык дүйнөгө келди. Кызды болдум деп жапар кубанычы коюна батпай, көзүнөн кубанычтын жаш чыгып эркеди, толкундады, сүйүндү. Анан айтмакчы, так ошол күндөрү бир капилет кырсык болду. Кошунасы унаа менен баратып жол кырсыгына кабылып, аялы экөө тең каза таап, 3 жашар кызы аман калганын угушту. Өздөрү кызды болуп биресе толкунданып, ана мынтип кошунасынын кайгылуу тагдырга туш болгонуна иштери сыздап, жапар колуктусу менен сүйлөшүп, кошунасынын 3 жашар сайкал аттуу кызын асырап багып алмай болушту. Бир топ кагаз документтерди чогултуп, кызды жетимдер үйүнө бербестен өздөрү багып алышкан. Сайкалды асырап алуунун орчундуу бир себеби бар эле. Тээ качанкы бир жылдарда сайкалдын атасы өз өмүрүн тобокелге салып, алуу олону өрттөнүп аткан үйдөн жапарды аман эсен алып чыккан.
Кошунасы автакырсыкка кабылып жубайы менен кошо жарык дүйнө менен коштошкондо артында калган кызынын кабарын угаары менен Жапар 3 жашар кызды өз кызындай кылып багып алуум керек деп аны өз милдети карызы катары кабыл алган. Ошентип күн деген өтүп барат экен. Кулпунай менен Сайкал чогуу ынтымакта бир туугандай болуп чоңоюшту. Өз кызы Кулпунай табиятынан кара жумушка, дыйканчылыкка дээринен жок. Анан да сабагында анчалык тырышып окубаган саат жалкоорок кыз болсо, Сайкал тескерисинче сабактарына жетишип окуган, үй бүлөсүнүн дыйканчылык талаа иштерине жардам берген ары элпек, ары бооркер кыз болуп өстү. Ошончо болуп Жапар аят экөө Сайкалга бир оозда сен биздин асырап алган кызыбызсың деп айтышкан эмес. Бир үй бүлөдөгү эгиз козудай кылып, эки кызды тең бооруна кысып, бирдей мээрим төгүп чоңойтууга аракет кылышты. Мезгил канатын сабалап, убакыттар зымырады. Кечеги секелек кыздар бой жетти. Алар өз тегин таап, экөө тең башка калаларга көчүп кетишкен. Экөө тең балалуу да болушкан. Жапардын аялынын көзү өткөндөн бери негедир кыздары атасына сейрек келишет. Айрыкча өз кызы Кулпунай акыркы жолу 5 жыл мурда атасынын үйүнө келип кеткен. Ал эми багып алган кызы 1 жылда бир кабар алып турар эле. Себеби жөнөкөй. Экөө тең жумуштарынан колу бошобойт. Бир чети карыя алар деле туура түшүнөт. Качанкы окуяларды ой элегинен өткөрүп Жапар карыя ушинтип неберелерин көрүү максатта рельстерди дөңгөлөктөр менен дүкүлдөп шакылдай ургулаган поезддин ичинде көптөгөн ойлор менен алышып бара жатты. Ара жолодо адашып башка жерден түшүп калбасам экен деп кондукторго ишенбей кыжалат болуп улам айланасын кабатырлана карап коет. Шаарга жакындаганда поезддин ылдамдыгы басаңдай баштады. Акыры барып токтогондо Жапар карыя жеңил үшкүрүнүп алды. Белекке толгон сумкелерин алып, поездден чыгып, таңкы таза абадан терең дем алды. Ары бери карап, поездден батыраак чыгып, кызынын үйүнө тезирээк жетүүнү каалады. Тегереген курчаган зор имараттарды тиктеп, бизнес борбору деген жазуусу бар бийик имараттарды суктана карап, мурдага тааныш жерлерин көрүп, кызымдын дарегин буйрса, туура таба алам деп шыбыранды. Бирок карыя кызынын үйүнө барчу жолду жарым сааттан кийин араң таап барды. Көчөдөн көчө издеп адашып отуруп, кызынын үйүн араң дегенде таап келгенине өтө сүйүндү. Эшиктин түбүнө келип тык токтоду. Бу шаардыктар таң эрте менен эле дароо тура коюшпайт эмеспи? Эмне кылаарын билбестен толкунданып, 5 жылдан бери көрө элек кызын, небересин жана күйөө баласы аны эшик ачылар менен катуу кубанып тосуп алышат деп бир самга элестетип алды да, анан эшиктин коңгуроосун 3 жолу басты. Карыя эшиктин ачылышын күтүп жатып, шаар тургундары бизге окшоп эрте турбайт, бир аз кечирээк турушат да деп күбөрөндү. Дагы кыйлага эшиктин аркы тарабындагы кадамдарды тыңшап, сабыр кылып күтүп турду. Анан бир маалда эшиктин алдында халатчан кызы Кулпунай көрүндү. Анан эле чоочун бирөөнү көргөнсүп, "Сен кимсиң? Сага эмне керек?" десе болобу? Ал оозун ачып эстеп, уйку сурап турган жери. Карыя кызынын мындай суроолорун угуп турган жеринен селе катый түштү да, саал артка кетенчик деп, эмне кылышын билбей туруп калды. Анан өзүн жыйнап, эсине келип, "Бул эмне дегениң? Мен атаң Жапармын" деди. Кызы болсо, "Эч бейкапар, кадыр эсе эле бирөөнү көргөнсүп, дагы бир жолу оозун чоң ачып эстеп, "Ата сизби? Эмне кылып жүрөсүз таң зарлап? Бир оз кабарлап туруп, анан келбейт белеңиз" деди эле карыянын баштапкы өрөп күйгөн деми сууй түштү. "Неберемди көргүм келди. Мен аны, сени абдан сагындым. Мына силерге деп белектерди алып келдим" деп карыя бутунун алдындагы сумкелерди көрсөттү. Кызы, "Небереңиз азыр уктап жатат. А күйөө балаңыз болсо жумушта.
Men aldın ala çalıp özüm çakıramın sizde. Hazır gete beriңiz. Mına, bul akçanı jol gereke koratas, dep koluna $100 garmatты da eşikte tars jaap ары burula berdi. Karıya kimdir biri bütkön boyuna mup-muzdaq su kuyup jübergende içirkeni alıp, kızı bergen akçany daroo kaytarıp bermekçi boldy ele. Birok bet mangdayında eşik tars jabalıp turup kaldı. Koluna garmagan $100 garap, kimge ekeni belgisiz tarınıp, buğuluğup, ızasına muğunu uyladı. Kapalandı. 70 yaşta ördep, oşol jubileyine kızı uşunday kutlukta oğulat dep kütkene mesele. Koldorun karıştıra jumup, akçany mıkçı bırıştırıp, eşiktin aldında turgan sümkelerin janına silki ırgıtıp taştap saldı da basıp ketdi. Karıyanın gözünden akkan jaşı, jaş balanıkınday bolup, sala-sala ağıp toktabay kuyulup jattı. Poyez gelüçü jayga bara jatıp, kempirin esledi. Kızının kılgan mınday mamilesin görböy, arka düýnege ertelep ketip kalganına şükür dedi. Negedir kempirin ayadı. Şaharda 1 minutda turgusu gelgen jok. Kızına kanday tarbiya bergenini estedi. Hem ne üçin mınday taşbor bolup çoňoýgan? Men emne kıldım ede? Jaman tarbiya berdim bele, dep arkıl karama karşı oýlar menen alışıp, özün ulam jemelep baratdy. Çak düş bolgondo karıya aýlyna gelip düştü. Bugünkü gün kандай gün bolsa da karıya anı eskedile albady. Birok aňgyrap ensirigen üýünde anı hiç kim gütbegenini oýlap, oga öter zeyni geyip, anan albomdogy eski süretler menen wagt ötkürörün oýlap baratdy. Anan galsa berki bagyp algan kızı saykalda aldyn ala gatçy berip, jumuştan boşay albastygy turaly habarlapdyr. Abyşka oşony oýlap, bütün süýre baraň baratkanda asmanga göterilgen şarlar anyň göňülin burdy. Uşul ajaýyp görünüşdi tiktep. Bu gezde özü gapa bolup, manaýa çögünkü bolgany menen, kimdir biröler üçin bugün jakşy gün ekenini oýlap, birölerden guwançyna goşa süýündü. Kayra daroo göňüli çögüp, üýünde tünörgen jalgyzlyk kütüp turganyny estep, üýü tarapda garady. Karap, közüne eşine albady. Üýdüň gorosynyň tuşunda türkündüz şaharlar menen kozdolup turgan Saykaldyň güýesiniň unasyn, jana gazonda oýnap jürgen iki neberesini gördü. Abyşka bat-battan basyp üýüne jetdi. Any göre goýgan kızı bir top şarlarda guwana sylyp, "Tılgan günüň menen ata" dep betinden öpdü. Karıya kızın bekem guçaktap, gözünden jaş agyp, "Geldiňmi kızım? Geldiňmi çyragym? Birok jumuşuňçu, jumuşuň ne oldu?" dedi karıya. Atasynyň jaşyny jolugy menen arçyp, "Biz sizge sürpriz kılıp üçin jumuşdan ataýy sıraganbızda" dep jylmaýdy. Atasy golu betin bir syra juup gelgiçekdi. Saykal stölдүн üstüne bardyk daamdарды koyup, Turgay ataýy atasy üçin kastarlap bışyrgan tortdu eti-etdep daamdardyn orta çenine koydu. Ahyrky 5 ýyldan beri karıyanın yüzünde algaçky ret jylmaýyp paýda boldu. Öz kızı Kulpunaýdyn taňzarlap uýkusuragan suz mamilesi, neberesi menen kuwana tosup albagany esden çykyp ketdi. Saykal menen ezilişe süýleşip, neberileri menen oýnap atygül alarga kança jyldardan beri işletip jatgan çarbasyny görsötüp çykdy. Gün batele ötüp, koştoşuu wagtysy gelgende, Abyşka Saykaldy guçaktap, "Köňül borup, kamkorluk kılganyň üçin rahmat kızım" dep tolkundana süýlep baratyp, anyň artyndan "Seni bagyp alsam dagy büyük jüregim menen jakşy görem" diýi saldy. Abyşka özünün aşykça söz aýtyp alganyny düşündi. Any sezgen Saykal atasynyň günöli türüň garap jylmaýyp, "Men çyndykdy bilem. Apam kaza bolar aldynda anymaga aýtgan" dedi. "Siz eň jakşy atasyz. Maga sizden başga atanyň keregi jok" dedi. Muny ukkan garıya ıylap, kızın bekem guçaktady. Mına kızık. Görse bu kızı özünün bakma kız ekenin 5 ýyl murda bilgen tura. Birok Saykal bu kişi özünün çыныgı atası emes ekenin bilse daga, anı bir da jol aýtbastan atasyna merimini töküp kam görüp jürgen eken da.
Чыгарманын аягы. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз.